Бүгүн сиздер менен бирдикте биз Social Brand дүкөнүнө конокко келдик. Бул дүкөн жөнүндө айта кетсек, бул жердеги өзгөчө жана кооз, кереметтүү буюмдар социалдык жактан муктаж болгон адамдардын кол эмгегинен жаралган эмгектер. Ал эми мынакей алардын эң негизгилеринин бири десек болот. Бул Айгерим Жайырбекованын кыргыз тилиндеги күнүмдүк сиздин өмүр баяныңызды же болбосо боло турган келечегиңизди жаза турган күндөлүгүнүн сатылуусу. Бул айым жөнүндө айта кетсек, Айгерим айымдын учурда 2 уулу тең жүрөк оорусу менен жабыркап, ай сайын $10,000 каражат сарпталат. Дал ушул жерден жана башка дүкөндөрдөн максатка карай бир кадам аттуу күнүмдүк күндөлүгүн ушул жерден сатат. Жана ошондой эле бул жерге токтолсок, бул жерде деги эле ушунчалык адамдын оюна келбегендей мыкты, керемет, кооз буюмдар бар. Анын баары кимдер жасаган, кантип жасалган, деги эле дүкөн эмне себептен түзүлгөн жана мунун түзүүчүлөрү кандай багытка кадам таштап жаткандыгы тууралуу алдыңкы мүнөттөрдөн көрө аласыздар. Аябай көп кардарлар келди, аябай көпсү мага мындай айтканда соода кылдык, чынын айтканда. Көбүнчө багыки ушул буюм тайымдарды жасаган кол өнөрчүлүктөн алектенгенде ошол адамдар келип карап турду, биздикин алат экен депчи. Анан кийин алышты, адамдар алганда аябай сүйүнүп, кубанышып, көздөрүндө бир жакшы бир эме пайда болуп, аябай сүйүнүп кубанышты, бизге ыраазы болуп, ушул дүкөндү ачканыңа жакшы болду депчи. Бизге аябай жакшы көмөк көрсөтүп атат деп. Анан бул жакта буюмдардын баалары мисалы үчүн алганда бир 100 сомдон өйдө кетет. Бул эми ар бирөөнүн эле капчыгына туура келет деп ойлойм да. Андан кийин ар бир кардар буюм алган сайын бул башка дүкөндөн айырмачылыгы ошол алар кайрымдуулукка салым кошотпайбы, ошолордун жакшы жашоо турмушка үмүт алышына, алдыга бир жылышына, кандайдыр бир өздөрүнө гана эмес, башкаларга да бир мүмкүнчү кереги болсо жардам беришине да. Аталган дүкөн бул үстүбүздөгү жылдын 22 февралында ачылган. Андан бери күн сайын кардарлар келип, өз көздөрү менен көрүшүп, бул жерде жасалган эмгектерге суктанышып, сатып алышып, кандайдыр бир учурда кокустуктан кайрымдуулук жасап жаткан учурлары. Ал эми бул жерге келген бул жерге өздөрүнүн кол эмгектерин койгон өзгөчө буюмдардын ээлери жөнүндө албетте жакшы билген бул Social Brand дүкөнүнүн сатуучусу. Келгендер көбүнчө балага ылайыктуу буюмдарды карап атышат. Мындай орто жаштагылар болсо үй жайына керектүү, ашканага керектүү нерселерди мисалы карап атышат. Анан баягы бул буюмдардын биз тарыхын айтып берген учурда алар ошого карата мамиле кылышып, куру чыкпайын деп негизи бир нерселерди алып кетип, ошо салымын кошотушат да. Мисалы үчүн курчактар жөнүндө айтсак, бул жерде деген 16 жаштагы кыз бизге алып келип койгон курчактары бар. Ал кыздын бир тууганы рак оорусу менен ооруйт. Ошол балага мисалы дары-дармегине, химиотерапия деп коет эмеспи, ошого керектүү акчасын ушул курчактар саткан менен толуктап берип атат да. Биздин боореки кардарларыбыздын баарысы эле ушу оорлуу балдарына акча тыйындан тартыш болгонунан жасап алып келип, мисалы чыгып бир жактан иштей албайт да. Анан иштей албаганына байланыштуу бизге келип ушу үйүнөн жасаган оюнчуктарын алып келип берип атышат да. Анан өтүп атат негизи. Аябай жакшы курчактар.
жумшак, аны алып жатып уктаса да болот, жуунса да болот. Мисалы чечинтип кайра кийинтип балдардын чачтарын тарап ойношот экен. Жакшы жасалган оюнчуктар негизи келип алып ошо балдардын үй бүлөсүнө салымын кошсо жакшы болмок да элдерчи. Алардын ээси Жылдыз эже. Ал дагы рак оорусу менен ооруйт, химиялык терапия алат. Анан ошо оорусуна байланыштуу иштебей калганына жарашыктуу бул үйүнөн жасайт да, бул абдан бышык сонун жасаган буюмдар экен да. Мындай мисалы дүкөндөгү жасалган, заводдордун жасалган буюмдарына караганда бул эженики аябай бышык сонун жасалган. Ошондой эле дагы бир эжекелерибиз бар. 12 аял иштейт болуш керек менимче, менин маалыматым боюнча да. Бирок 6 адамды шефствого алып, ошо 6 адамдын дарыланып, кийинки келечегине мисалы бутуна туруп кеткенге ошого салымын кошуп, могу сумкалардын баарысы, баштыктардын баарысы ошо 12 эженин жасаган буюмдары да. Анан ошолор көчөгүн да ошо алып келишти. Ошо биздин бул жардаманын негизинде жакшы өтүп атат. Алып келип бергиле, салым неме көбүрөөк ассортимент болсун десек, ушуларды алып келип беришти. Ушу биз айтат элек, ушу Аллахым берген сыноосун жеңилинен берсе, анан шыпаасын берсе, бирок ошо шыпаасын бергенге чейин биз дагы ошо жардам берип, акча жагынан салымыбызды коштук деп ойлойбуз да. Where are you now? We only imaginary. Where are you now? Atlantis under the sea. Жана ошондой эле Фатима айымдын сөзүнө кошулуп дагы бир кошумчалай кетсек, мынакей бул жерде кичинекей бөбөктөр үчүн өзгөчө бала бакчага барган бөбөктөргө өтө ыңгайлуу пахтадан жасалган жумшак жана назик бул каптарды боорукер эне жасайт экен. Ал эненин уулу учурда ДЦП менен ооруйт. Албетте аны күнүгө камсыздоо, ага кам көрүү көптөгөн каражаттарды талап кылат. Дал ошонун себебинен улам мынакей үйдө жатып, бекеринен жатпастан уулун дагы багып, аны менен катар мындай болгон мыкты эмгектерди жаратып, дал ушул Social Brand дүкөнүнө койгон экен. Кимде ким ушундай жана башка бул жердеги өзүңүздөр жогоруда көргөндөй түркүн буюмдарга же болбосо жөнөкөй жумшак оюнчуктарды алууну кааласаңыз, же жакын адамдарыңызга өзгөчө кубантып сувенир тартуулоону самасаңыз, анда сиз дароо Social Brand дүкөнүнө кайрылыңыз. Ошондой эле белгилей кетсек, айымдар үчүн бул жерде бир өзгөчө кереметтүү буруч бар. Бул жерде дүйнөлүк зергер дүкөндөрүнөн кем калбаган мыкты зергер буюмдар. Алсак, мынакей бул шакек оливинден жасалган бул натуралдуу таштар. Муну чоң апа жасаган. Ал экинчи группадагы майып. Мен майыпмын. Мен колуман эчтеке келбейт деп тура бербестен эмгек жасап, өзүң кубандырып, жана ошондой эле кардарларды кубандырып, шакектерди, буюмдарды жасап келгендиги албетте кубантат. Андыктан чынында эле бул жерге келген ар бир кардар, мырза болобу, айым болобу, кичинекей бөбөк болобу, ар бири өзүнө ылайыктуу, кереметтүү буюмдарга ээ болуп кетет экендигине биз дагы күбө болдук. Андыктан бул Social Brand дүкөнү үй бүлөлүк дүкөн десек дагы жаңылышпайбыз. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Дагы бир баса белгилей кетүүчү жагдай, бул Social Brand дүкөнүндө бир гана кол өнөрчүлүк эмгектер эмес, же зергер буюмдар эмес, атайын таттуу татымдар дагы сатылат экен. Бул таттуу татымдар айта кетсек, кадимкидей эле табигый, натуралдык азыктардан жасалган, алардын кошулмасынан келип чыккан мындай болгон кичинекей шоколаддар экен. Айта кетсек, бул кыз дагы учурда 26 жашта экен, өзү азиз. Көзү азиз болгонуна карабай, азыркы кезде көптөгөн элдердин сүймөнчүлүгүнө айланган таттуу, ширин, дал ошол жийде жана кунжуттун аралашмасындагы ушундай таттуу татымдарды жасайт экен. Жана ошондой эле дагы бир азык чудо умки деген
шоколаддар кадимки табигый эле жаңгактардын түрлөрүнөн, таттуу татымдардан, жүзүмдөн, өрүктүн кошулмасынан жасап бул дүкөнгө сатууга коет экен. Андыктан кимде ким бул сюжетти көргөн соң кайдыгер карабай, дагы да болсо биздин жарандарыбызга кошумча жардам берем маалыматтары керек болгон болсо, албетте эфирден сырткары сиздерге бөлүшмөкчүбүз. А эгерде сиз жөн эле атайын жан дилиңизден бирөөнүн ден соолугуна айыгып кетишине салымын кошуп, кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калууга өзүңүздүн каражатыңызды аягыңыз келбесе, анда Social Brand дүкөнүнө дароо келиңиз. Бул жерден өзүңүз керектүү кооз жана эсте каларлык буюмдарга ээ болуу менен катар, сиз чынында эле кимдир бирөөнүн ден соолугуна өтө чоң пайда алып келесиз демекчибиз. Себеби бул жерде сатылган ар бир буюмдун 80% бул эмгекти жасаган жарандын же болбосо буюм ээсине кетет. Ал эми 20% албетте бул сатуучунун айлык маянасы деп айтылат. Андыктан ар бир сатылган эмгек бул албетте дал ушул социалдык жактан муктаж болгон адамдардын капчыгындагы кошумча каражат демекчибиз. Жанар Эсенова, Бексултан Мурадилов, СТВ.